Саламатсыңарбы кичинекей досторум? Жакшы жүрөсүңөрбү? Мен ишенем, силер жакшы окуп, үйдө ата-энеңерге жардам берип, мыкты болуп атасыңар. Анда эмесе, бүгүнкү жомогумду баштайын, силер тынчтанып кулак түргүлө. Бүгүнкү жомоктун аты Аяз кыздын белеги деп аталат. Илгери жомоктогудай токойдо, дүйнөнүн эң четинде, өрүлгөн узун ак чачтуу, көк көздүү аяз кыз жашачу. Аяз кызды жолуккандардын баары анын жан дүйнөсүнүн сулуулугуна жана укмуштуудай боорукерлигине таң калышчу экен. Аяз кыз китептерди көп окуп, жакшы иштерди жасаганды аябай жакшы көрчү. Күндөрдүн биринде жаңы жыл майрамы жакындап калат. Ошондо аяз кыз бардык балдарга өзгөчө белек берүүнү чечет. Жылуу, коз чапанын кийип алып, эң күчтүү сыйкырчы жашаган падышалыкка барган. Анткени ал гана көксөгөн каалоолорду ишке ашырууга күчү жетчү. Аяз кыз падышачылыкка барып, сыйкырчыдан балалык кубанычты дүйнөнүн бардык булуң бурчтарына жайылтууга жардам берүүнү өтүнөт экен. Сыйкырчы көпкө ойлонот дагы, бир нече күндөн кийин аяз кызга сыйкырдуу таякча берет. Бул таякча балдардын жаңы жыл түнүндө каалаган ой тилектеринин орундаталчу таякча болот. Бирок бул нерсе эң асыл жана жакшы тилектерди гана орундатаарын айтат. Аяз кыз уктап жаткан балдарга таякчасын тийгизип койгондо дароо эле анын эңсеген тилеги орундалмак болот. Ошентип, жаңы жыл түнү аяз кыз бир баланын бөлмөсүнүн терезесин карап, ар биринин каалоосу аткарылуучу үчүн башынан сылап, сыйкырдуу таякча менен тийип өтөт. Ал жакын арада ар биринин үйү жаңы оюнчуктарга, сүйлөөчү куурчактарга жана ызычуу болгон паровоздорго, таттууларга жана тортторго толот деп күткөн. Бирок ойлогон нерсенин бири дагы пайда болбогонуна аяз кыз аябай таң калат. Күтө берип, аягында эч бир сыйкыр болбогонуна капаланган аяз кыз кайра жомок токойуна кайтып келип, чарчап уктап калат. Таң атканда айланада болуп жаткан сыйкырлар жөнүндө кеп жүрүп жаткан болот. Көрсө, балдардын эңсеген каалоолору оюнчук жана таттуу эмес экен. Кичинекейлердин оюнда ата-энелери менен өткөргөн бактылуу күндөр, жылуу жылмаюулар, кызыктуу оюндар тууралуу кыялдар болчу экен. Ошондуктан аяз кыз ойгонуп, балдардын тилектери, алардын чыныгы каалоолору орундалып жатканын көрүп, абдан сүйүнөт. Ар бир баланын тилеги аткарылып, көчөдө балдар ата-энелери менен кар ойноп, чана тээп, кечинде үйдө китеп окушат. Аяз кыз дүйнөдөгү балдарга ушунча кубаныч, жакшылык тартуулай алганына абдан кубанат. Ошондон бери ар бир жаңы жылда аяз кыз өзүнүн сыйкырдуу таякчасы менен мүмкүн болушунча көп балдардын үйүнө барууга аракет кылат. Жаңы жыл дүйнө жүзүндөгү ар бир бала үчүн жакшылыкка, кереметтерге толгон майрам болот. Достор, силер аяз кыздан эмнени сурадыңар? Мени дагы жомок айтып берсе экен деп суранган окшойсуңар, мен билип алдым. Анда силерге азыр «Эки аяз» деген жомокту айтып берейин. Эки аяз, эки бир тууган, ачык талааны аралап, буттан бутка секирип, кол кармашып бара жатышты. Бир аяз экинчисине мындай дейт:
Аяз байке, кызыл мурун, кантип көңүл ача алабыз? Балким адамдарды тоңдурабыз? Экинчиси ага жооп берет. Аяз байке көк мурун, таланын баарын кар басты. Өтө турган жолдорду дагы кар басып калды. Эч ким өтө албайт эми. Андан көрө кел, токойго чуркайлы. Ал жерде азыраак орун болсо дагы кызыктуураак болот. Баары бир жолдон бирөө жолугушу мүмкүн. Аяз байке көк мурундун айтканы аткарылды. Ошентип ачык токойго эки аяз биринен бири калбай чуркады. Алар жолдо чуркап баратып, буттан бутка секирип, карагайларды тыкылдатышып, көңүл ачып бара жатышты. Эски карагай жарылып, жаш карагай шыбырап жатты. Бир убакта эки аяз коңгуроонун үнүн угушат. Коңгуроолору шыңгырап, бир тараптан бай, экинчи тараптан дыйкан келе жаткан болот. Аяздар кимиси кимди тоңдурарын чече башташты. Аяз көк мурун мындай дейт: мен дыйкандын артынан кууп барганым жакшы. Мен аны мүмкүн болушунча тезирээк кармайм. Анын кыска тону эски, жамаачы баш кийиминин баары тешиктерге толгон. Бутунда эски чокойдон башка эч нерсе жок. Анын үстүнө ал отун жарганы кетип бара жатат. А сиз, кызыл мурун Аяз байке, менден күчтүүрөксүз. Ошондуктан байдын артынан барыңыз. Көрдүңүзбү? Ал аюунун тонун кийген. Түлкүнүн терисинен баш кийими бар. Карышкырдын терисинен өтүк кийип жүрөт. Менин ага күчүм жетпейт. Сен али жашсың дейт байкеси. Мейли, сен айткандай болсун. А сен дыйкандын артынан чурка, мен байдын артынан барайын. Иш кимге жеңил, кимге оор болгонун кечинде чогулганда билебиз деп экөө эки тарапка кетишет. Күн батар замат эки аяз ачык талаада кайрадан жолугушту. Алар бири-биринен эмне болгонун сурашат. Аяз байке, байдын артынан жүрүп чарчадыңыз окшойт дейт кичүүсү. Бирок көрүп турганымдай эч кандай майнап чыккан жок окшойт. Улуу өзүнө өзү күлүп: Аяз байке көк мурун, азырынча жашсың. Мен аны ушунчалык үшүттүм. Ал бир саатта жылынчуудай түрү бар. Ананда бирок анда дагы жылыбайт го дейм. Ал эмне? Тону, баш кийими, өтүгү жардам бере албай койдубу? Алар жардам берген жок. Мен анын тонуна, баш кийимине, өтүгүнө кирип, үшүтүп баштадым. Ал үшүгөндөн бир дагы муунун кыймылдатпайын. Ошондо мени аяз жеңбес деп ойлоду. Бирок байдын ал кылганы мага майдай жакты. Анткени мен аны жылыбас кылып тоңдуруп койдум. А сенчи, дыйканды эмне кылдың? Аяз байке кызыл мурун, убагында эсиме келтирип койбой, мени жаман тамашаладыңыз. Мен дыйканды тоңдурам деп ойлогом, бирок ал мени жеңип кетти. Кантип деди? Ушундай эле, отун жарганы барганын өзүңүз көрдүңүз. Жолдо баратып, мен аны үшүткөнгө аракет кылып баштадым, бирок ал эч эле үшүбөй койду. Анысы аз келгенсип, аяз жаман, аяз муздак деп тилдеп барды. Мага аябай катуу тийди. Таарым дагы келди. Анан мен аны ого бетер чымчып, үшүтө баштадым. Ал токойго жетип, чанадан түшүп дароо эле балта менен отун жарууга киришти. Бул жерден мен аны сөзсүз үшүтө алам деп ойлодум. Мен анын эски тонунун ичине кирип, үшүткөнү аракеттендим. Ал балта менен отунду шилтегенде, отундун майда сыныктары ары бери учуп жатты. Жада калса тердеп баштады. Отун жарып жатып ысыгандан эски тонун чечип,
ар ыргытты. Мен дыйкандын бул кылганын көрүп абдан сүйүндүм дагы. Күтө тур, мен сага өзүмдү көрсөтөм дедим. Эски тонунун баары тердегендиктен нымдашып калган экен. Анан мен анын ичине кирип, эски тонун тоңдуруп салдым. Аңгыча дыйкан өз ишин бүтүрүп, тоңуп калган чапанына карай басты. Дыйкан тоңуп калган чапанын көрүп, Аязды кайрадан тилдей баштады. Анда Аяз уруша бер. Урушканыңды тоңгонуңда көрөм деди. Аязды тилдеп жаткан дыйкан чапанын катуу каккылап баштады. Чапандын ичинен чыга албай калган Аяз бул кылган үчүн кейип, эптеп чапандан чыгып, экинчи эч кимди тоңдурбайм деген ойго келди. Мына ушинтип эски жылдын акыркы жомогу дагы соңуна жетти, достор. Баарыңарды кирип келген жаңы жылыңар менен ак тилден куттуктаймын, достор. Ар бириңер кандай тилек тилесеңер, ошол тилектердин баардыгы орундалсын. Ушул кирип келген жаңы жылга кандай тилектерди койдуңар, достор? Силер мага кат жазгыла, макулбу? Керек болсо Аяз атанын өзүнө да кат жазгыла. Сөзсүз тилектер орундалат. Силерге бактылуу балалык каалап, жаңы жылыңар менен куттуктап, ушул жылдын соңку жомогун аяктайын. Жаңы жылда, келээрки жап жаңы жылда кайрадан сыйкырдуу китебим болуп жолугушабыз. Ананда таргылмышыгымда сөзсүз силерди күтөт, достор. Жаңы жылыңар менен көрүшкөнчө, достор.